Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев профсоюз көчөсүн узартуу маселесин шаар тургундары менен талкуулады. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматта белгиленгендей жол өтө турган аймакта көрүстөн жайгашкан. Дин өкүлдөрү буга чейин көрүстөн аймагына барып, диний көз караштан алганда коомдук зарылчылык жаралган учурда бардык нормалар сакталса, инфраструктуралык долбоорду ишке ашырууга тыюу жок экенин айтышкан. Ошол эле учурда кала мэри бул маселенин эки тарабын тең эске алуу зарылдыгын белгиледи. Долбоорго ылайык айрым турак жайлар буздурулушу керек. Ошондой эле көрүстөнгө шаар тургундары барып, Куран окуп, дуа кылып, жакындарын эскерип келишет. Ал жерде 2022-2024 жылдары 50дөн ашык сөөк коюлган. Санитардык нормаларга ылайык мүрзөнү азыр казуу жана кайра көмүү иштерин жүргүзүүгө тыюу салынат. Анткени бул жугуштуу оорулардын очогун пайда болушуна жана калктын саламаттыгына коркунуч жаратышы мүмкүн. Буга байланыштуу санитардык коопсуздукту жана шаар тургундарынын кызыкчылыктарын эске алуу менен жолду көрүстөндү айланып өтө турган кылып куруу чечими кабыл алынды деп айтылат мэриянын маалыматында.